сабактар биз баягы жашоонун сабактары деп айтсак болот да. Ар бир тема биздин жашообузда болуп аткан эле чагылдырат да, ар бир темачы. Анан биз ошол теманы угуп, эмнени түшүнөбүз. Биз жашообузда эмне болуп атат, суроолорго жооп таба алабыз да. Мындайча айтканда, ар бир тема ошол биздеги жашообузда пайда болгон суроолорго мындайча айтканда ответтерди алып атабыз да. Анан тапшырмаларды сөзсүз аткарыш керек. Тапшырма эмнеге берилет? Тапшырма бул биздин алган ушу уккан темаларды укреплять этиш үчүн, түшүнүш үчүн дагы. Биз, например, сабакты окуйбуз дагы, анан кийин качан түшүнөбүз, толук кандуу түшүнөбүз? Качан биз уже баягы аткарганда, тапшырмаларды аткарганда толук кандуу биз уже баягы түшүнө баштайбыз да. А так жөн эле теорияны окуп койсок, андай деле бизде түшүнүк болбойт да. Качан биз ошол берилген тапшырманы аткара баштагандан кийин уже толук кандуу бизде түшүнүк пайда болот да. Азаматтар, так, эми бүгүнкү теманы баштай берели. Бүгүнкү тема бул аалам мыйзамдары деп коет. Аалам мыйзамдары, бар көпчүлүгүбүз, ушул сабакты азыр угуп аткан көпчүлүгүбүз бул аалам мыйзамдарын укканбыз. Кутман таң сейилбежи сабактарга катышканбыз, укканбыз да. Бирок канчалык уккан сайын уккуң келе берет да, улам бир жаңы нерсени алабыз да. Даже мен, например, бул сабакка даярданып атып, дагы бир улам даярданган сайын мен өзүмө бир жаңы нерселерди ачыла баштайт мендечи. Ошондуктан бул канча жолу уксаң дагы все равно бул тема ушундай бир бизге керектүү сонун нерселерди алып чыгат да. Көп нерсе тапсак билет. Эми аалам мыйзамдары, биз адамдар бул жерде жашоодо мыйзамдар менен жашайбыз. Бул мыйзамдарды ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамдары бар. Бул мыйзамдарды ким жазып чыгарат? Адамдар жазып чыгарат. Мыйзамсыз жашоо болбойт. Мыйзамсыз эмне болот? Мыйзамсыз хаос болот. Мыйзамсыз вообще билбейм, мен элестете албайм да жашоону мыйзамсыз жашагандычы. Анан кандай дейсиздер? Ар бир, например, мыйзамды аткарбай койсо эмне болот? Жазып кетсеңиздер. Биз Кыргызстан мамлекетинде жашайбыз. Кыргызстан мамлекетинин закондору бар. Ошол закондорду биз аткарбай койсок эмне болот? Например, машина айдагандар бар. За рулем машина айдагандар. Эгер тартип жоголот дейт, топтура Адина Султановна баш аламан болот дейт, топтура. Мынакей, машина айдагандар эгер жол эрежеси баш аламандык болот. Баягы ушул мыйзамдарды штраф төлөнөт. Мына чыпара законду бузган болосун, тартип бузулат, эң сонун мыйзамга баш ийбесек баш аламандык болот. Көрдүңүздөрбү, штраф төлөнөт деп кетти да чыпара. Чындыгында биз мыйзамды аткарбасак эмне болот? Сөзсүз штраф болот да. Эң биринчи жооп беребиз, туп-туура. Кантип жооп беребиз? Штраф төлөнөт. Штраф эмне болот? Штраф бул биздин чөнтөгүбүзгө зыян болот. Чынбы? Ичиң атышат, андан көрө баягы бузбай эле койбой деп ичибиз атышат. Көрдүңүздөрбү? Сөзсүз наказание болот да. Эгер биз законду ар бир мамлекет, любой мамлекетке барып, ошол мамлекеттин мыйзамын буза турган болсок, сөзсүз бизге, ошол адамдарга, мыйзамды бузган адамдарга чара көрүлөт да. То есть наказание болот. Наказание кандай болот? Штраф төлөнөт. Эгер оорураак бузулган болсо, анда сөзсүз эркининен ажырайт да. Жоопкерчилик жок болот дейт. Туп-туура. Ошондуктан биз ар бир мамлекетке, не только өзүбүз төрөлүп өскөн мамлекетибиз эмес, башка мамлекетке барсак дагы сөзсүз мыйзамды аткарабыз да. Мыйзамды аткарбасак эмне болот? Баягы чара көрүлөт, наказаниялар болот да. Эми бул адамдар жазып чыгарган мыйзам экен. Көрдүңүздөрбү?
бирок мындан сырткары биз билбеген, бизге баш ийбеген ааламда мыйзамдар бар да. Ал биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ага баш ийебизби, баш ийбейбизби, андай бул мыйзамдарды бузабызбы, бузбайбызбы, баары бир аткарганга туура келет. Эгер биз ошол бизге аалам мыйзамдар деп айтып кетпедимби? Ошол аалам мыйзамдарды буза турган болсок, сөзсүз чара көрүлөт да, наказаниялар болот да. Ар түрдүү наказаниялар болот. Штрафтар болот. Айтып кеттиңиздер, кандай штрафтар болот? Акча, эң биринчи штраф бул бир нерсени жогото баштайбыз да. Акчаны жогото баштайбыз, буюмдарды жогото баштайбыз. Андан кийин андан дагы катуураак наказаниялар болот. Бир какой-то бир кандай десем, бир кырсыктарга дуушар болот адамдарчы. Ошентип отуруп наказание күчөтүлө берет да. Ошондо бул биз ушул ааламдын мыйзамдарын билип жүрүшүбүз керек да. Мен, например, бул жөнүндө бир 20 жыл мурун окуганмын да. Ошондон кийин мен түшүнө баштаганмын да. Бул мен ойлочумун да, мен айтып атпаймынбы, баягы аябай көп нерсени жогото берем да. Анан ошондо мен түшүнүп калдым да, значит бул какой-то бир ааламдын мыйзамын бузуп атам депчи. Например, да, мен ошентип ойлойм да, жашоомдо мага жакпаган бир нерселер боло баштаганда, мен өзүмө мондай бир менде түшүнүк пайда болот да, мен ааламдын мыйзамдарын бузуп койгон окшойм депчи. Что-то бирдемени туура эмес жасап койдум. Ушу бир мыйзамды бузуп койгон окшойм деп менде түшүнүк пайда болот да. Мен отуруп алып анан кийин анализ жасайм да. Эмне, кайсы мыйзамды бузуп койдум депчи. Себеби бул мыйзамдарды билип койсок, өзүбүзгө жеңил болот да. Өзүбүз уже оңдоп кеткенге биз адамбыз. Биз баягы баардыгын прям биле бербейбиз да. Сөзсүз бир какой-то каталыктар болот жашоодочу. Бул мыйзамды билгенибиздин, билип койгондун артыкчылыгы эмнеде? Эң биринчиде бир катачылык кетирип, же бир мыйзамды, ааламдын мыйзамын бузуп алсак, кайра оңдоп кеткенге оңой болот да. Түшүнүк болот да, сиз бул жерде мен бир какой-то туура эмес жасап коюпмун, значит ошого мага наказание прилетело депчи. Өзүбүзгө өзүбүз түшүнүк болот да. Мынакей. Анан эгер биз дагы деле баягы тоң моюндук деп коет го, принимать этпей, ушул не может быть, ишенбей, например, ишенбей, кантип эле дей турган болсок, анда эмне болот? Жашоо сөзсүз биз каалабайбызбы, сөзсүз ушул мыйзамдарды аткарганга алып келет. Сөзсүз аткара баштайбыз. Өзүбүз билбей калабыз кантип аткаргандычы. Ошондуктан бул мыйзамдарды биле жүрүш керек да. Сөзсүз билиш керек. Өзүбүзгө эле оңой болот. Өзүбүздүн анализ кылганга оңой болот. Эмнеге мындай болуп калды деп өзүбүз анализ жасаганга туура келет. Жакшы болот да. Анан баягы жашообузда бир какой-то бир нерселер болуп кеткенде эмне болобуз? Анализ жасап, туура чечим кабылып, туура түшүнүк пайда болгонго жакшы да. Кээ бир адамдар байкайсыздарбы, арабызда бар да, жашоосунда бир какой-то бир нерселер болуп атат да, бир жаман иштер болуп кетти. Анан эмне кылат? Башка адамдарды күнөөлөп баштайт да. Башка адамдарды күнөөлөп, башкаларды ушундай баштайт да. Бул ал адам ушул аалам мыйзамдарын билбегендигин, түшүнбөгөндүгүн билдирет да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул мыйзамдарды биле жүрүшүбүз керек да. Эми мыйзамдар көп, бирок биз основной биздин жашообузга түздөн түз ушунчалык таасирин тийгизет да. Ошол жөнүндө сөз болот да.
эң негизги мыйзам бул боштондук мыйзамы деп коет да, закон пустоты. Ушул боштондук мыйзам мен айтып кетет элем, аябай негизги да. Мен жашоомдо шунчалык чоң ролду ойнойт да, чоң ролду ойноп келген жана дагы ойнойт да бул боштондук мыйзамычы. Мисалы биз жашообузда бир нерсени каалайбыз, бир жакшы нерсени каалайбыз. Например, үйү жоктор или однокомнатный квартирасы болгондор 3 комнаталуу квартираны каалайт, кичинекей үй болсо чоң үйдү каалайт, же болсо баягы жумушу бар деп коеюн, бир жерде иштеп атат, анан ошол жумуш жакпайт, например, да, анан кийин башка жумушту эңсейт, же болсо жаңы телефон эңсейт, или жаңы бир туфли же сумка эңсейт да, каалайбыз да ошол нерсеничи. Анан жүрө беребиз да. Боштондук мыйзамы эмнени түшүндүрөт? Биздин ааламда, мындайча айтканда, ааламда бош нерсе эч качан болбойт экен да. Бош места эч качан болбойт. Сөзсүз ошол боштондук бир нерсе менен толуктандырып турат да. Эгер биз бир нерсени кааласак, ошол нерсеге сөзсүз место даярдаш керек да. Сөзсүз место даярдаш керек. Бош место болбосо, биздин жашообузда бош место болбосо эч качан келбейт. Биздин каалаган нерсе келбейт да. Эми аны үчүн эмне кылыш керек? Аны үчүн эски нерседен арылышыбыз керек да. Мисалы мен өзүм айтып кетсем, мен баягы специальностьтим бухгалтер, экономистмин. Мен деген баягы түшүнбөйсүң да, мен айтып кетпедимби? Мен түшүнбөйт элем депчи. Кийинчерээк эле түшүндүм да. Кийин анализдеп көрсөм, ушул боштондук мыйзамы аябай мындай менин жашоомдо көп баягындай ойногон экен да, чоң ролду ойногон экен. Мен деген баягы жумушка эң баштапкы алгачкы кадамым кассир болуп иштегенмин. Анан бир жылдын ичинде главный бухгалтер болуп иштедим. Ошентип главный бухгалтер болуп иштеп атканда бир кичинекей эле мекемеде иштеп баштаганмын, главный бухгалтер болупчу. Анан мен ошол жерде иштеп жүрүп, бир жылдан ашып, уже кичинекей мекемеде эмне аз эле операциялар, бат эле үйрөнүп аласың да. Бат үйрөнүп, анан кийин мен чоң мекемени эңсеп баштадым да. Бир чоң организация, чоң мекемеге главный бухгалтер болуп иштесем экен депчи. Ошентип эңсеп баштаганда, эми ал жактан кете албайсың да, коркосуң да. Коркуу сезим бар. Эми кетип калсам жумуш болобу, таба аламбы, таба албаймбы деп коркуу сезим кармайт да. Кармап жүргөндө эмне болду? Мен айтып атпаймынбы? Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул мыйзамдар иштеп баштайт депчи. Даже биз каалабасак да иштеп баштайт. Мен эңсеп жүрөм, бирок эски жумушуман кете албайм. Коркуу сезим бар да. Мен жумуш таппай калсам эмне болот депчи. Ошентип жүргөн кезде мен бир мындай болуп калды. Башка бир жумушка чакырып башташты. Ал чоң мекеме болчу. Главный бухгалтер декретке кетем, келип мен местома кел иште депчи. Мен үйүмө да жакын болчу. Анан бир анда кышында болчу. Мен анда Ошто жашачумун. Ошто аябай кар көп жаап коюп, мен деген Оштун бир четинен экинчи четине барып иштечүмүн да. Где-то бир жарым саат, 2 саатта жетчүмүн да. Баягы эртең менен пробка болот, андай болот. Ошентип жүргөндө мен бир катуу жаап коюп, анан баягы маршруткалар иштебей, жолдо ушундай деме болуп, мен жумушка бара албай калдым. Бара албай калсам, директор аябай недовольный болуп, анан мени баягы коллективдин көзүнчө собранияга салып урушуп койду дагы. Анан мен таарынып, ошол эле замат мурун чакырып жүргөн немеге макул болуп койдум да. Көрдүңүздөрбү? Как все это произошло, да? Бул деген мен эңсеп жүргөн нерсеге мен каалаймбы, мен өзү катуу эңсеп койгонго окшойм. Каалаймбы, каалабаймбы, мынантип мени ошол жака алып барып койду да.
көрдүңүздөрбү? Боштондукта эгер биз добровольно өзүбүз ошол каалаган нерсебизге бир место даярдабасак, бош место, алам все равно, эгер биздин каалообуз ушунчалык күч болсо, все равно баягы алып келет да. Анан кийин дагы бир неме, бул жерде мындай болот да, биз чистка деп айтабыз го. Эмне үчүн биз дайыма баягындай неме кылабыз, мындай чистка, уборка жасатабыз үйдөчү. Айтабыз го, эски буюмдарды, кийилбеген кийимдерди, эски буюмдарды сөзсүз көп, например, 2 жыл, 1 жылдан 2 жылга чейин колдонбогон болсок, сөзсүз ошону бирөө муктаж болгон адамдарга сөзсүз бериш керек да. Тазалап туруш керек. Сөзсүз тазалап туруш керек да. Тазалап турганда эмне болот? Биздин жашоого жаңы нерсе келе баштайт да. Чистка деп коебуз, баягы тазалоо да, мындайча тазалануу. Тазалануу болуп туруш керек да. Тазалануу бул эки түрү бар. Бул материальный, мындайча айтканда, материальный эмне? Бул үйүбүздү тазалайбыз, мындай колдонбогон буюмдарды беребиз. Может быть, диван, шкафтарды бирөөгө, кимге, балким бирөөлөргө керек, студенттерге керек, Анан кийимдерди, сөзсүз мына аял киши бизде баягы арыктаганда кийем, же толгонумда кийем, дагы кое турайынчы кийем да все равно деп баягы көзүбүз кыйбайт да. Анан тура берет. Сөзсүз шкафты неме кылып туруш керек, уборка жасап туруш керек да. Себеби канчалык биз тазаласак, ошончолук жашообузга жаңы нерселер келет. Экинчи түрү бул ментальный деп коет. Ментальный деген эмне? Бул мына мээбизди тазалайбыз да. Кантип тазалайбыз? Баягы ойлорду тазалайбыз, обидаларды, таарынычтарды баягы прощать этебиз, кечиримдүүлүк. Особенно эмне кылабыз? Сөзсүз отуруп алып, кимди таарынтып койдум, ким мени таарынтты, кимге таарынып жүрөм, ошолорду отуруп алып туруп сөзсүз жазып чыгыш керек да. Сөз жазып туруп, анан баягы кечирим сурап коюш керек. Эгер вдруг билип калсак бирөөнү, биз эми балким атайлап деле таарынткан эмеспиз да, балким атайлап таарынттык, балким, например, 1 жыл мурун атайлап таарынтсак, жинибиз келипчи, 1 жылдан кийин уже эмне болот? Неактуальный болуп калат да. Ошондо кечирим сурап коюш керек да. Эми баягы кечирим сурагандан коркпош керек, потому что ал адам таарынып калды. Кечирим сураган адам эң күчтүү адам да. Кечирим сурай алган адам эң күчтүү адам да. То есть ал адам не кылды? Ал адам, мындайча айтканда, переступил через себя деп коет да. Өзүнүн эгосын, өзүнүн ясын баягындай деме кылып туруп, переступать этип туруп, анан кийин мен туура эмес, меники туура эмес, кечирип кой, мен баягы эмоцияга алдырып, мен сени катуу баягындай таарынтып алдым окшойт, кечирип кой деген адам эң күчтүү, то есть эмоционально, психологически эң күчтүү адам болуп эсептелинет да. Ошондуктан особенно бул ментальная чистка, бул кечиримдүүлүк, эң биринчи кечиримдүүлүк. Сөзсүз кечирим сурагандан коркпош керек и еще дагы кечириш керек да. Потому что кечиримдүүлүк өзүнүн катасын кабыл алды, эң туура. Ошол адамдар эң күчтүү адамдар болот да. Коркпош керек. Ката кетирдикпи, мойнубузга алып, ошону признавать этип туруп, анале, мынале деп причина издебестен, ошол катачылыкты мойнубузга алып туруп, кечирип кой, мен туура эмес сүйлөп койдум, мен туура эмес айтып алдым, мен баягы сени капа кылып алдым, туура эмес деп туруп, ошол мойнунга алганды деме кылыш керек да. Ошол эң күчтүү адам болот. Ошол баягы кечиримдүүлүк да. Ментальная чистка деген ошол. Эң биринчи бул кечиримдүү болуу, кечирүү.
Ошондуктан баягы кечиримдүү болуу, анан кийин баягы жаман ойлор, ментальный чистка деген могу мээбизди, сознаниябызды, мышлениябызды тазалоо да, мындайча айткандачы, отуруп алыпчы, бул ментальная чистка. Түшүнүктүү болду, Анан баягы еще дагы бизде мындай болот да, ушул менде дагы болгон, баягы бизде буюмдар бар да, бизде буюмдар бар. Ошол буюмдарды мындай таштагыбыз келбейт да. Ошол буюмдар биздин мына прошлый, мурунку жашообузда бир какой-то бир событияларга байланган да. Анан эгер ошол буюмдар жакшы жашообуздагы событияга байланган болсо, это хорошо, бизге эмоция берет, позитивный эмоция берет, жакшы эскерүүлөр болот, воспоминаниялар болот да. А эгерде ал буюмдар биздин прошлое, биздин прошлойыбызда мындайча айтканда негативный воспоминаниялар болсо, эмне болот? Биз ошол буюмду көргөн сайын биздин мээбизге негативный ойлор келе берет да. Кайрадан переживать этип, кайрадан баягы негативный бир нерселерди переживать этебиз да. То есть бул эмоциональный якоря деп коет да. Ошондуктан эгер ошол биздин үйдө турган же биз турган буюм бизге негативный эмоция алып келсе, негативный баягындай воспоминания болсо, арылыш керек да. Себеби улам ошол баягы негативный воспоминаниялар бизди баягындай энергиябызды ала баштайт да. Ошондуктан баягы чистка деген баягы бар да, биздин жашообузда мындай артка кайрылсак бизге баягындай негативный воспоминания деп коет да, жаман воспоминания, биздин жүрөгүбүздү оорута турган воспоминаниялар бар да. Ошолордон особенно в первую очередь ошол нерселерден сөзсүз избавляться этишибиз керек, арылышыбыз керек да. Түшүнүктүү болду, закон пустоты, боштондук неме. Биз эмнени кааласак, ошого биз место даярдашыбыз керек. Сөзсүз место даярдап турушубуз керек да. Анан жашообузда кээде адамдар, биздин жашоодо адамдар бар, анан бир через какое-то время ал адамдар биздин жашообузда жок болот да. Эми мындай ыраазы болуш керек. Бул ал адамгачы, менин жашоомдо сен болдуң, мен сени ыраазычылык менен кое бердим депчи. Себеби ал адам кеткенден кийин анын ордуна башка адам келет да. Биздин жашообузга керектүү адам келет, бизге керектүү адамдар келет да. Экинчи мыйзам бул закон циркуляции энергии деп коет. То есть бул энергия биздин жашообузда энергия айланып турат да. Энергиянын айлануу закону деп айтсак болот, мыйзамы деп айтсак болот да. Себеби баардыгыбыз уже билебиз, энергия, биз энергиядан турабыз, энергия дайыма айланып туруш керек, монтип эч качан токтобойт энергия. Как только биздин жашоодо, даже биздин телодо, биздин мына телобузда энергия каерде токтоп калса, ошол жерде зажим деп коет да, ошол жерде блоктор пайда болот да. Эгер биздин жашоодо энергия токтосо, значит блоктор пайда болот да. Ошондуктан энергия эч качан токтобош керек. Эмне үчүн биз сабакты именно биринчи, экинчи сабак эмнеден башталды? Эстетип коеюн сиздерди. Спорт деп көп такталып кеттик, движение, спорт. Себеби движение, именно движение, спорт энергияны айлантканга аябай сонун өбөлгө болуп берет экен да. Ошондуктан биз дайыма кыймылда болуп турушубуз керек. Движение, гимнастика. Сөзсүз да, эми айыл жергесинде жашаган оңой болот, потому что эшикке чыгасың, кичине кыймыл бар да.
анан кичине эле фитнеске барбай, гимнастика жасабай калсам эле болду. Уже талыкшып, өзүмөн өзүм эле бир кызыктай боло берем да. Качан анан кийин баягындай спорт менен заниматься этип, фитнеске бара баштаганда ушунчалык жеңил болом, жеңилдик болуп прям учкун келип калат да. Ошондуктан бул энергия дайыма айланып туруш керек да, дайыма айланып туруш керек. Эми мындайча түшүнүк болуш керек да. То, что биздин жашообузда бар нерсе бар. Например, бирөөңүздөрдө мына Samsung деп коеюн, ну Samsung телефон или iPhone телефон, бул Samsung телефон 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин эскирет. Жаңы телефон модельдер телефон чыгат да. Анан биз эмне кылабыз? Кан айланат. Анан биз эмне кылабыз? Жаңы телефонду эңсейбиз да. Көрдүңүздөрбү? Биздин жашообуздагы болуп аткан нерсе, например, бул эскиргенден кийин мен жаңы телефон алам. Значит, бул эмне? Биздин жашообуздагы бардык нерсе убактысынча, убактылуу, временно. Мына азыр менин жашоомдо деп коеюн, азыр менде трехкомнатный квартира да. Мен бул трехкомнатный квартирада особняк калып атам да. Жаңы идеялар келет, туура жаңы идеялар келет. Жаңы буюмдарды сатып алабыз да. Значит, эмне? Временно, эч качан баягы мындай болот да, бир нерсеге буюмбу, адамбы, эч качан прям монтуп кармабаш керек да. Биздин жашоодо бардык нерсе убактылуу. Айтып кетпедимби? Нужно научиться отпускать депчи. Эгер мындайча айтканда, буюм, особенно буюмга кармалбашыбыз керек да. Буюм, бардык нерсе убактылуу биздин жашообуздачы. Бул буюм бүгүн бар, эртең бунун ордуна жаңы нерсе келет да. То есть жаңылануу, дайыма жаңыланып туруш керек. Биздин оюбуздагы билимди да жаңылап туруш керек да. Улам билимди, знание буга мындайча энергиябыз жаңы мүмкүнчүлүк берет. Эң сонун ооба, канчалык энергия токтобостон монтуп айланып турса, ошончолук биздин жашоодо жаңылануу болуп турат да. А жаңылануу бул биздин жашообузду өзгөртүп, мындайча айтканда, улам жаңы баскычка көтөрө берет да. Эми мындайча айтканда дагы бир мындай болуп калат да. Пример, мисалы, мен мисалды акча менен түшүндүрүп кетейин, түшүнүктүү болот да. Мисалы, чөнтөгүбүздө 1000 сом эле калды. Башка акчабыз жок. Болгону 1000 сом да. Эгер биз кокуй 1000 сом эле калды, болду, 1000 сом түгөнсө, мен ачка калам деп көпчүлүгүбүз ошол 1000 сомго кыжаалат болуп жүрө беребиз да. Мен деле ошондой болчумун илгери деп коет экен да. Илгери да, пока мен бул закондорду билбегенде, билгенге чейинчи, мындайча айтканда, кошелегимде акча бар жоксомчу, ошол акча азая баштаганда эле менде кыжаалатчылыкта, как будто ачка кала тургандай элечи. Счетумда акча бар, ал деле азая баштаса, уже мен кыжаалатчылык болчумун да. Кокуй, эми бул түгөнүп калса, бул акча түгөнүп калса, мен ачка калам депчи. Андай кылбаш керек да. Себеби акча дагы айланып туруш керек да. Сөзсүз айланып туруш керек. Айлануу болбосо акча келбейт да. Мына ошол мисалы 1000 сом эле калды чөнтөгүңүздөчү. Ошол 1000 сомду эмне кылыш керек? Ошол 1000 сомду сөзсүз баягындай иштетиш керек. Эмне кылыш керек? Бул деген дагы закон доверия деп коет да. Закон доверия, ишеним мыйзамы да. Ишенүү менен 1000 сомду с благодарностью, ыраазычылык менен эмне кылабыз? Потратим. Баягы өзүбүзгө керектүү нерсени алабыз да.
мындай кадимкидей эле 1000 сом бар. Эми 1000 сомду бир нерсе алабыз, мындайча айтканда расход кылабыз да. Или эң жакшы нерсе бул жердечи, эң жакшы нерсе 1000 сомду бөлөбүз дагы. Эгер обедке бара турган болсок, эми жумушта иштегендерчи, сөзсүз обедке барабыз, көчөгө чыкканда, иштегенде обедке барабыз. Эмне кылабыз? Обедке барганда дагы кошо бирөөнү чакырып, өзүбүз обед кылдык, анан ошол адамга төлөп койсок, эмне кылдык? Благотворительность, благотворительность кылып койдук. Или бирөөгө бир шоколад алып берип койдук. Или ошентип баягындай благотворительность кылсак, ошол 1000 сомдун ордуна бул жерде боштондук мыйзамында иштеп кетип атат. Себеби кетти да, 1000 сом кетти. Анын орду бош болуп калды. Плюс бирөөгө ушундай бир благотворительность кылып бирөөнү сүйүнтүп койсок, шоколад алып берсек сүйүнөт да ал адам. Или обедин төлөп койсок, ал адам сүйүнөт да, ыраазы болуп, жей обед деме болду. Балким ал адамга дагы бир мындай акчага муктаж болуп атат да. Ошондой бир благотворительность кылып койсок, ошол 1000 сомдун ордуна 10 эсе акча келет да. Это уже проверено, поверьте, да. Сөзсүз келет, сөзсүз. Ошондуктан эч качан, особенно акча келгенде, 1000 сом эле калды, 500 сом эле калды, эртең кантип жашайм эмес, эртең дагы болот. Эч качан адам ачка калбайт. Сөзсүз бир келет. Кайдан жайдан келип калат да, анын ордуначы ушундай да. Ошондуктан бирөөгө мындай благотворительность кылып, бирөөнү мындайча айтканда, бирөөнү сүйүнтүп коюш керек да. Сөзсүз сүйүнтүп койсок, анын ордуна ушул нерсе, бул закон циркуляция энергии да. То есть бир нерсени каалап атсак, сөзсүз токтотпостон ошол баягы айлануу, циркуляция, айлануу баягы мыйзамын эч качан токтотпошубуз керек да. Анан кийин, например, мен өзүм айтып кетейин. Мен бул смарт ишти баштаганда, иштеп баштаганда новичок болчумун. Мен баягы сразу эле жумуштан кетип калдым. Башка жумушта иштебейм, акча керек, баскан турганга керек, мероприятиялар, событияларга барыш керек болот да. Анан менде алтындарым бар эле. Мындай где-то алтын саатым, бриллиант менен билериктерим, комплекттер аябай көп болчу, алтындарымчы. Анан ошол алтындарым чекеден сата баштадым да. Чекеден сата баштадым. Эми где-то бир 5-6 миң доллар болсо керек. Ошончолук немедеги. Жана мен керек да чекеден сата баштадым. Чекеден ломбардка кое баштадым. Канчасы ломбардта калып кетти да. Ичиң атышат да. Сөзсүз өзүңүздөргө вложение болуп атат да. Кийинчерээк сөзсүз аласыздар ушул нерсеничи. Билим алганга вложениядан эч качан качпаш керек. Себеби ошол вложение эч жака кетпейт. Ал вложение биздин жашообузга жаңы нерселерди алып келет да. Жашообузду өзгөртөт, мындайча айткандачы. Ошол особенно билимге
особенно билимге эч качан баягы деме болбош керек да. Себеби мен мына өзүмдүн үстүңкү аплайындар дайым айтчу да мангачы, билимге жасаган вложениядан эч качан адам утулбайт, наоборот утат деп айтчу да. Ошондуктан коркпош керек депчи. Биз до сих пор эле ошол билимге вложение кылып келе жатабыз да. Ошондуктан жашооңузду өзгөрткүңүз келеби, билимден качпаш керек да. Бул вложение биздин жашообузду өзгөртүш үчүн бул эң чоң, мындайча айтканда, вложение да. Адан коркпош керек да. Анан бул жерде мындай принциптери бар да. Бул экинчи мыйзамдын циркуляция энергии деп. Бул экинчи мыйзамдын өзүнүн принциптери бар да. Бул жерде баланс кармаш керек да. Баланс кармаш керек. Бергенди дагы билиш керек, алганды дагы билиш керек да. Көпчүлүк адамдар бербейт, бирок алганды жакшы көрөт да. То есть баягындай бербестен алганды жакшы көрөт да. Ал дагы болбойт. Ал эмне? Циркуляция, айлануу мыйзамын бузгандык менен барабар да. Бербейт, алган жок. Андай дагы болбойт. Кээ бир адамдар берет, бирок алганды билбейт да. Ал дагы дисбаланс да. Ал дагы бул мыйзамды бузат да. Бердикпи? Бизге ыраазычылык билдирип атабы? Ыраазычылык менен кабыл алыш керек да. Ыраазымын депчи. Кээде баягындай подаркалар берет. Аны дагы ыраазымын деп ыраазычылык менен кабыл алыш керек да. Көрдүңүздөрбү? Мына эки принцип бар да. Анан дагы бир үчүнчү принцип бул просто так, мындайча айтканда, бир нерсени эч качан жөн алмаш керек да. Например, бир нерсе бизге берилип атабы, аны жөн эле алып койбош керек. Сөзсүз ыраазычылык билдириш керек. Или колдон келсе бир какой-то кичинекей болсо да подарка жасап коюш керек. Обедке алып барып коюш керек. Сөзсүзчү. Бул деген эмне? Бул оплачено. Нужно оплатить. Бул жашоодо бардык нерсенин өзүнүн стоимости бар. Бардык нерсенин өзүнүн баасы бар да. Биз пока ошол бааны сөзсүз төлөшүбүз керек да. Төлөбөдүкпү? Вселенная алып коет. Сөзсүз алып коет. Чөнтөгүбүздөн түшүп калат, же бирдеме болот да. Мен когда чөнтөгүмөн акча түшүп калганда, особенно болот да ошондой нерсечи. Акча түшүп калганда мен өзүмө айтам да, мурункудай кайгырбайм. Наоборот айтам, значит, мен бир жерге бир нерсе төлөбөдүм депчи. Значит, Алам акысын уже алып койду депчи. Эң жакшы акчалай төлөгөн жакшы, башка нерсе менен эмес да. Ошондуктан, когда биз болот да чөнтөгүбүздөн акча түшүрүп койсок же бир нерсе кылсак, сөзсүз ошону билиш керек да. Значит, бул акча бир нерсени балким мен төлөбөй калдым, балким бир нерсеге бербей калдым деп ошондой деме кылыш керек да. Ошондой баягы деме болуш керек да. Ойлош керек, мындайча айткандачы. Эми үчүнчү мыйзам бул закон воображения, элестетүү мыйзамы да, мындайча айткандачы. Бардык нерсе биз колдонгон, жашообузда колдонгон нерсенин бардыгы бирөөнүн ою болгон да. Мысль, бирөөнүн ою болгон, ойлонгон, анан кийин ошол нерсени оюн ишке ашырган да. Кантип ишке ашырган? Сөзсүз эң биринчи ой болуп келет да. Воображение. Бардык нерсе могу жакта пайда болот да. Даже биз мына сүйлөп аткан сөзүбүз дагы биринчи могу жакта ой болуп башталат да. Сөз биринчи ой, анан кийин сөз, анан кийин план, анан кийин действие, мындайча айткандачы. Көрдүңүздөрбү? Бардык нерсе по цепочке кетет да. Ошондуктан бул закон, элестетүү закону сөзсүз могу жакка элестеткенди үйрөнүш керек да. Сөзсүз айтылат да, бир нерсени каалап атасызбы? Сөзсүз оюңузда көрүңүз депчи. Увидьте в своей голове дейт да. Өзүңүздүн оюңузда, могу жакта башыңызда ошол нерсени көрө билишибиз керек да. Мен, например,
бир нерсени кааласам, ошо менен жашап калам да. Көзүмдү жумаар менен как кинофильм монтуп кете берет да. Мен ошол нерседе жашап калам да. Мен ушунчалык баягы мен воображением аябай күчтүү деп айтсам болот. Мен особенно баягы уктайсың го, уктаганда сөзсүз болбоду дегенде бир 10-15 мүнөт сөзсүз бир кино көрүп жатам да. Элестетип ошол нерсени даже өзүм менен өзүм сүйлөшүп, өзүнчө эле бир кино болуп кетет да. Вот ошол нерсе аябай жакшы иштейт да, элестеткенди. Ошол прям, например, почувствовать эткенге да болуш керек да. Например, сиздер баягы кандай десем, море, деңизге баргыңыз келсе, деңиздин үнүн укканга чейин, даже деңиздин үнү угулуш керек да. Не только үнү, брызги деп коет го, баягы суу чачырайт го деңизчи. Даже ошону монтуп как будто силерге чачырагандай элестетүү болуш керек да, мындайча айткандачы. Анан кийин буга эмне неме болот, жардам берет да. Практикада 3 способ бар. Эң биринчи аалам жашоо менен кызыгыш керек да, сөзсүзчү. Канчалык биз могу мээбиздичи канчалык кеңейтсек, аалам ошончолук биз үчүн кең болот да. Жер ушунчалык кең болот да. То есть интересоваться этиш керек да. Например, мындайча айтканда, путешествие жөнүндө айтайын. Например, мен мындайча айтканда Мароккого баргым келип атат. Мен ошол жакта жүргөнүм элестетем. Мен Марокко кандай мамлекет, кандай достопримечательностьтер бар. Барганда эмнелерди көрүш керек, эмне кызыктуу нерселери бар. Мен ошол жака барганда эмне кызыктуу нерселерди көрө алам деген мен полностью интернеттен таап, мен окуп чыгам. Сөзсүз окуп, видеолорду көрүп, ютубтан таап, сөзсүз окуп чыгам да. То есть эмне? Менде кызыгуу бар. Сөзсүз. Ал кызыгуу эмнеге алып келет? Ошол канчалык мен видеолорду, канчалык ошо бир Марокко жөнүндө бир маалымат алсам, мага ошол воображение деп атпайбы, менин элестетүүм күчтүү болот. Биздин көзүбүз көрбөсө, биздин мээбиз окубаса, билбесе, могу жака түшпөсө, элестетүү кыйын болот да. Ошондуктан, например, машина алгыңыздар келип атабы? Кандай модель, түсү кандай? Ал машинанын артыкчылыгы, башка машиналарга караганда артыкчылыгы эмнеде? Бүт билиш керек да. Үй алгыңар келип атабы? Район, кайсы райондон, район кандай, үй, канча комната, прям элестетип кирип баратканыңарды, эс алып атканыңарды, уктап атканыңарды прям полностью элестеткенди билиш керек да. Ошол үйдө кирпич, санузел, эмнелер бар, полностью бизде маалымат болуш керек да. Канчалык маалымат көп болсо, бизде элестетүү ошончолук күчтүү болот да. Анан дагы бир экинчи способ бул баягы бул дүйнөдө жок нерселерди элестеткенди үйрөнүш керек да. Например, носорог или баягы дракон. Азыр дракон жок. Бирок биз билебиз дракон кандай экенчи. Мультфильмден көрдүк, кинолордон билебиз, картинкалардан билебиз, көргөнбүз да. Ошол нерсени элестеткенди үйрөнүш керек да. Жашоодо жок нерсени, жаңы нерсени элестеткенди үйрөнүш керек, билиш керек да. Ошентип биз элестетүүбүздү күчтүү кыла алабыз да. Эң биринчиси бул маалымат болуш керек да. Канчалык маалымат бизде көп болсо, элестетүүбүз да аябай күчтүү болот да. Мына үчүнчү закон бул элестетүү мыйзамы да. Эми 4-закон, закон изобилия
закон изобилия бул закон изобилия кыргызча кандай болот эле, жазып койсоңуздар билгендер. Закон изобилия. Изобилие. Кандай эле? Молчулук, молчулук. Молчулук. Рахмат. Молчулук, молчулук мыйзамы да. Рахмат, чоң рахмат. Бул жерде сознание изобилия деп коет да. Сознание изобилия это бул дүйнөдө биз каалаган нерсе бар. Бизге дагы жетет. Ишеним болуш керек биздечи. Эң биринчи бул ишеним. Молчулуктун мыйзамы бул ишенимден турат да. Ишениш керек да. Например, биз эмнени каалап атабыз? Акча керек деп атабызбы? Акчага муктаж болуп атабызбы? Значит, бизде ишеним болуш керек да. Акча бардыгына жетиштүү. Бар. Жок эмес, бар. Канчалык биз ишенсек, ушул молчулуккачы, ошончолук бизге келет да. Байлык. Бул дүйнөдө байлык ушунчалык көп, ушунчалык молчулук да, что бизге дагы жетет да. Бул ишеним болуш керек да. 100% ишеним болуш керек да. Бардык нерсе бар депчи. Биз эмне кааласак, бул жашообуздачы, эмнени кааласак, ошонун бардыгы бул жашоодо бар. Ошого ишеним болуш керек да. Канчалык ишенсек, ошончолук биздин жашоого биз каалаган нерселер келет да. Барчылык, токчулук, ишенүү туп-тура. Эң сонун ошо ишеним болуш керек да. Барчылыкка, токчулукка мага дагы жетет деген ишеним болуш керек да. Көпчүлүк адамдарда эмне жетпей калат, мага жетпей калат деген ишеним көп да. Мага жетпей калат деп анан баягы вот это вот нехватка да, сознание нехватки деп коет да. Биздин мээбизде ишеним болуш керек да. Мен каалаган нерсе бул жашоодо бар. Ушунчалык кеңей, көп, что мага дагы жетет. Бүгүн болбосо эртең болбосо бүрсү күнү сөзсүз келет депчи. Анан бул мыйзамдын алты духовный мыйзамы бар да. Духовный 6 духовных законов деп коет бул мыйзамдынчы. Эң биринчи мыйзамы ушул молчулуктун мыйзамы. Эң биринчиси бул закон равновесия деп коет да. То есть бардык нерсе баланста болуш керек. Бердикпи, кайра ушул нерсе келет. Сөзсүз келет да. Если биз бир нерсени каалап атсак, алгыбыз келсе, биз ошого жараша бир нерсе беришибиз керек. Убактыбызды беришибиз керек, эмгегибизди беришибиз керек, энергиябызды беришибиз керек да. Көрдүңүзбү? Эгер бир нерсени алгыбыз келсе, ошого жараша бир нерсени сөзсүз бериш керек. Тең салмактуулук болуш керек да. Экинчи закон чистого намерения деп коет да. Бул эмне? Биздин ниет түз болуш керек, таза болуш керек да. Ниетибизчи сөзсүз ошол дагы аябай чоң деме болот. Анан үчүнчүсү закон доверия, ишеним. Айтып кетпедимби? Ишеним. Бизде ишеним болуш керек. Ишенимибиз аябай күчтүү болуш керек. 100% ишенишибиз керек да. Төртүнчүсү бул сүйүү мыйзамы. Бардык нерсеге сүйүш керек да. Бизде сүйүүбүз ушунчалык күчтүү болуш керек. Бардык нерсени жаман адамдарды да, жинибизге тийип аткан адамдарды дагы сүйгөнгө аракет кылыш керек да. Анан закон созидания, жаратып туруш керек. Сөзсүз
мындай бизде жаратып туруш керек да бир нерсеничи. Не разрушать деп атат, а создавать, сөзсүз. Анан закон свободы. Биз эмнени кааласак ошого мындай эркиндик бериш керек да. Кармалабаш керек. Прям монтип канчалык биз ошону мантип кармасак, мындай деме кылсак, кармансак, ошончолук ал нерсе бизден качат да. Вот. Эркиндик да. Сөзсүз эркиндик бергенге аракет кылыш керек да. Кийинки мыйзам закон притяжения. Тартылуу мыйзамы, То есть подобное притягивает подобное. Биз эң биринчи кандай адам болсок, биздин жашоого ошондой адамдар келет. Сөзсүз келет. Поверьте, да? Ошондуктан эң биринчи айтабыз го окружение бизге аябай чоң таасирин тийгизет депчи. Эгер биз окружениябызды оңдогубуз келсек, өзүбүздөн башташ керек да. Өзүбүздү оңдош керек. Как только өзүбүздү оңдой баштаганда, биздин окружение оңоло баштайт. Поверьте, сөзсүз оңдоло баштайт да. Ошондуктан бул жерде бул жерде ошо өзүбүздөн башташ керек да. Мына өзүбүз оңолуп, өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, бизде өзүбүздө рост боло баштаганда тартылуу күчү. Сөзсүз эмне болот? Сөзсүз биздин жашообуз оңоло баштайт да. Бул жерде дагы өзүнүн принциптери бар да. Бул тартылуу мыйзамынын өзүнүн принциптери. Эң биринчи принцип бул позитив. Бардык нерсеге позитивное отношение. Эч качан только плюстарды көрүү. Канчалык биз жашообузда, канчалык адамдарда биз плюстарды көрсөк, ошончолук бизде жашообузда дагы жакшы нерселер келе баштайт да. Тартылуу күчү жакшы нерселерди тартат, мындайча айтканда. Экинчиси бул благодарность, ыраазычылык. Канчалык биз ыраазы болсок жашообузга, ошончолук бизде биздин жашообузга жакшы нерселер тартыла баштайт да. Визуализацияны айтып кеттим, элестетүү. Анан запреттери бар. Бул запреттер. Эң биринчи запрет бул наалыбаш керек. Жашообузга эч качан наалыбаш керек. Эч качан. Канчалык наалысак, ошончолук биздин жашообузга жаман нерселер тартыла баштайт да. Эч качан наалыбаш керек. Анан өзүбүз диагноз койбош керек. Биз жакшы көрөбүз, чөтө башым тегеренип кетти, чөтө давлениям түшүп кеттиби, гемоглобиним түшүп кеттиби депчи, өзүбүз диагноз койбошубуз керек. Диагнозду только врач коет. Врач дагы качан коет? Качан анализдерди тапшыргандан кийин өзүбүздү программалабайбыз да. Мынакей убакыт. Анан не спорить? Эч качан бирөөлөр менен спорить этпейбиз. Кийинки дагы мыйзамдар бар. Мыйзам закон кармы. То есть эмне берсек, ошол нерсени алабыз. Кимге кандай мамиле кылсак, ошондой мамиле келет бизгечи. Ошондуктан өзүбүздөн башташ керек. Өзүбүздү. Бирөө бизди уруштубу, бирөө бизге агрессия кылдыбы? Значит, эмне? Значит, биз качандыр бирөөнү биз урушуп койдук. Бирөөгө агрессия кылдык. Эгер бирөө бизди ушактадыбы, значит, биз дагы качандыр бирөөнү ушактап койдук. Көрдүңүздөрбү? Сөзсүз биз эмне кылсак, жакшы иштерди кылсакпы, жакшы иштерди жасасак, жакшы иштер кайтат. Жаман иштерди жасасак, ал сөзсүз кайтат да. Ошодон этият болуш керек да. Мынакей эң основной, эң негизги мыйзамдар ушул нерсе да. Ошол нерсени билип жүрсөк, өзүбүзгө жакшы. Өзүбүз бир ситуацияларды, жашообузда пайда болгон ситуацияны оңдоп кеткенге аябай сонун анализ жасаган жакшы да. Ошондуктан ушул эң негизги ушул мыйзамдарды сөзсүз билишибиз керек, унутпашыбыз керек. Билип жүрүшүбүз керек да. Ушул бардыгыңыздарга
Пока. Азыр эми орусчасы болот. Так. Эртеңки сабакта көрүшкөнчө пока. Эртең дагы көрүшөбүз. Кутман таң. Саламатсыздарбы? Кутман таң.